Bala armanı depçi. Oşan menен anam bitireli. Bul bala armanı nege gerek bizge? Siz sabır kılbay, erkekler sabır kılbay ajırашıp kete bersek balдар tomsorup jetim kalat da kelingizler ошо жетимдердин санын көбөйтпөйлү. Бала атасы Россияга кетип калган, апасы башка жолдо, анан бала байкуш отуруп айтканда, муну мен Египеттен быйыл келерде жетимдер үйүн көрүп калдым да, ошто жетимдер үйүн көрүп жаман болдум. Ошол эжекке келип интервью берип атат. Мен башында бул жерде иштей албай аткамго деп ойлогом дейт. Бирок ошо балдар өз балама мээрим көрбөгөндү мен жетим балдардан көрдүм дейт да. Сырттан үйгө кирсем, ошол балдар 3-4-5 жаштагы балдар. Апа кош келиңиз деп колубуздан өп тосуп атат. Үйгө барсак балдар баары өл дейт. Ошон үчүн биз Алла Тааланын астына, пайгамбар салам астына барганда эмне кылдың десе, күйөөм жаман болсо да чыдап, сабыр кылып, дуа кылып оңолду. Бирок балдарымды жетим калтырбадым деген жоопту даярдап баралычы апаларым. Ошол маселе болгон. Ошондон токтон албай чыгарганмын да. Боз дубалдын аркасына жашынып, караан турат жашын арчып томсоруп, бала ээрчиткен ата көрсө жашыгып, ээрчи карайт көп көшкүрүп ойлонуп. Ата деп жүрөк согуп безилдеп, кечикпестен азыр эле келчи деп, атам кайтып келген күнү кечикпей, узатсам дейт жалгыздыкты кепиндеп. Ата кайтып келчи, акчаны өзүм тапмакмын, эч болбосо бир бөйрөгүм сатмакмын. Ушул турган ааламга бир мактанып, атам бар деп, апам бар деп бүт баарын айтмакмын. Жетим дешсе намыстанып күйөмүн, кайтат деген үмүт артып жүрөмүн. Баардык үммөт пайгамбарды сүйгөндөй, сүйөм ата, сүйөм апа, келишиңди күтөмүн дейт. Амин. Жараткан Алла Таала биздин балдарыбыз жетим калбасын томсоруп. Үй бүлөбүзгө, аялыбызга жакшы күйөө, күйөөлөргө жакшы аял болууну, балдарыбызга, кыздарыбызга жакшы ата болууну, мамлекетибизге пайда келтирген, жакшы салым кошкон жаран болууну, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астында сапаттуу үммөт болууну, Аллахым өзүңдүн астында колдон келишинче буйруктарды аткарган, өзүң сүйгөн пенделерден болууну бизге насип эт. Ушул өзгөчө дүйнөнүн ичинде, Кыргызстандын ичинде Токтогул элине, анын ичинде ушул аял затына Кудай Таалам жакшылык бере көр. Дайыма мен жалбарып суранамын, өзүң билесиң Аллахым, биздин кыргыздын аялдарынын көзүнөн сүйүнүчтүн гана көз жаштары акса экен. Өкүнүчтүн ажырашып калып, балдары тарбиясы чыгып, андан көз жашын актыра көрбө. Сүйүнүчтүн, жакшылыктын гана көз жашын актыра көр. Аллахым, биздин кыргыздын аялдары ыймандуу, инсаптуу болуп, дааватка чыгып, илим окуп, күйөөсүн сыйлап, дүйнөгө илим таркатып, дүйнөгө билим, динди таркаткандардан кылгын. Аллахым, ушул апалардан элдин керегине жараган баатыр уулдарды, алым, кары уулдарды, мыкты кесип ээлерин чыгара көр. Аллахым, карындаштарыбыз кор болбосо экен. Ушул карындаштарыбыз ыйлап калбаса экен. Карындаштарыбызды бирөөлөр пайдаланып кетпесе экен. Намыстарына бекем болуп, ар кандай аборттон, жетим калуудан, сыздап, жалгыз калуудан сактай көр. Энелик бакыт бер буларга Аллахым. Энелик бакыт бер Аллахым. Ушундай эне болуп, балдарын тарбиялап, бактылуу өмүр сүрүүлөрүн насип кыл. Апаларыбызга ушул жерде эжелерибиз отурат. Аллахым, ушул апаларыбыздын өмүрүнө өмүр бер. Буларга ден соолук бер. Бизге жаштыгын арнап, сулуулугун арнап, өмүрүн арнап, Аллахым, биз балким баланын ою алыста, биз энелерибизге татыксыз кызмат кыла албай атабыз. Энелерибиздин астында боло албай атабыз. Аллахым, энелерибизге жакшы мээрим бергин. Аллахым, энелерибизди өз мээримиң алгының. Кыяматка барганда ушул энелерибизге нурдан бүткөн таажы кийгизген Аллах Таалам. Ушул жерде жоолукка келе албай аткан эжелерибизди аман эсен жоолукка алып келгин. Намазга келе албай аткан эжелерибизди намазга алып келгин. Аллахым, бир сөз менен айтканда, дин менен бизди бактылуу кылып, өзүң ыраазы болмоюнча жаныбызды албагын, тирүүлүктү жакшы жашап, керек болсо өлүмүбүздү дагы өрнөктүү кылгын. Аллах Таалам ыраазы болсун. Саллаллаху таала саййид Мухаммад ва ала алейхи ва салlam. Сөздүн акырында кечирим сурайм, кандайдыр бир туура эмес сүйлөп же жооп бере албай калсам, негизи максат жүрөктөн жакшы көрөбүз. Аллахым ыраазы болсун.